1941-жылдын 22-июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салган. Ошол күндөн баштап Совет эли 1418 өткөргөн татаал жана азаптуу күндү басып өттү. Дал ошол оор жылдарда Совет эли 27 миллиондон ашык оор кыздардан ажырады. Бирок 1941-жылдын июнь айынан 1945-жылдын 9-майына чейин согуштун жалынына каптабаган үй булак калган эмес. Биздин кайгы сабабыбыз өмүрлүк согуштун ажыраган жоопкер жаралардын мүнжүрөгү, жараланган энелердин оолду толгоз күйүтү эч качан унутабайбыз. Ошондуктан согуштун кайгысы да, улуу жеңиштин кубанычы да элибиздин эсинде түбөлүксүз сакталат. Расында согушта эл жер үчүн курман болгон азыр арабызда, анткени алардын өмүрлөрү жылдан кайсыл гана мезгили болбосун көрүнүктүү жерде турган эстеликке айланган. Ал айкелдер душманга каршы кандуу кармакта жумурай кетүүчү бактысы үчүн өз өмүрлөрүнүн кыйган көзүнүн урматына тургузулган. Алар жөнүндө элдин эсинде түбөлүк сакталып калган эстелик кылымдарды карытып көркөмүштө жашай берет. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады, кыямдай агып шаркырап, кызыл кандын акканы. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды, бейпил жаткан жеринде кандуу согуш башталды. Үйдөн мурун журтту койгон жогору, адал кызмат анын жакын жолдошу, аркар жеткиз аскадагы чийме жол, ошол чийме чек кайтарган азаматтын жолдору. Ырбабасын мындан ары жараңар, ыйлабасын кемпир чалдар балаңар. Капа болом каңырыгым жалындап, барган сайын суюлганга араңар. Бубак басып, аппак болуп чачыңар. Уламары кетип барат жашыңар. Урмат кылып, унутушпай турпактар, кылымдарга күбө болуп атыңар. Кеттиң эле майданга ушул жерден. Кубат куюп атыңды өмүр берген, кайсыл тонун бүркүтү дебедиби? Кызыл кыргын чабуулда сени көргөн. Мушка аталардан кеч келип, те батыштан согуш отун кечпедик. Аталар тоо эле биз үчүн кала берди танк алдында тепселип. Бул турмушта те батыштан сез берип турат бүгүн баардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушул ырымды, аталарды, агаларды эскерип. Биз турмушка аталардан кеч келип, те багыттан согуш отун кечпедик. Аталар төрөл элек биз үчүн кала берди танк алдында тепселип. Экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышына дүйнөдөгү ири державалардын ортосундагы идеологиялык жана экономикалык карама-каршылыктардын куртушу түрткү болгон. Ага 72 өлкө катышып, 110 миллион адам тартылган, анын 62 миллиону курман болгон, алардын ичинен 27 миллиону СССРдин жараны. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Кыргызстандан Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Панфилов, Дмитриев, Фруцев СССРдин баатыры сыйлыгына ээ болгон. Жеңиш күнү алыстагы